Садыкхан мырза, коронавирус Кыргызстанга кирүүсү боюнча ким жооптуу дейт. Жооптуу кишилер бар, өздөрү билишет кимдер жооптуу экенин. Бирок менимче бул кечээ Умрадан келген сузактагы биздин жердештерибизге чейин эле болгон сыяктанат. Мен ошондой ой кетирем. Анан бир шылтоо табыш керек болгон. Шылтоону Умрадан келгендерге жаба салгандай эле туюлуп турат. Туура эмес ойлогон болсом, жараткан Аллах өзү кечирген болсун. Бирок менин туюмум да ушундай. Ага чейин деле мына ошол жердин очогу болуп аткан Германиядан, Европа өлкөлөрүнөн, Кытайдан нечендеген атуулар келип кирип атат. Кытайдан чек ара жабылып элек мезгилде канча товарлар өтүп атты. Ошондуктан бул да болсо жанакы Умрадан келгендерге байлап койгондугу айбир алып келбейт. Un кымбаттайт дешти эле Беловодскийде 1700-дөн сатып жатышат. Ызатбек, ушундай сөздөргө ишенбеңиздер. Ушул нерсени өзүбүз пайда кылып атабыз. Ишенбеңиздер, пейилибизди токсактасак, ниетибизди түз кылган болсок, бардыгы ниетибизге жараша болот. Мисалы мен чын айтайын, менин үйүмдө бүгүнкү күндө 1 килограмм un жок. Же болбосо бир 3 килограмм шекер жок. Же 3 литр май жок. Үмүт эртеңкибизден, бүрсүгүнкүбүздөн, башкабыздан. Анан жанагындай кылып ниетибизди бузуп алган болсок, биринчи кезекте жетишпегендиктен жетишпей калбайт. Ниетибиз бузулгандыктан ошондой болуп калышы мүмкүн. Ушунан Кудай сактасын. Пейилибизди ток кылалы, бардыгы өзүнүн ордуна түшөт. Коркпоңуздар. Жүрөгүмдү өйгөн бир суроо. Эл сизди 60-70% колдойт, билебиз. Эмне үчүн сизге ташталган добушту сактап калуунун жолун издебейсиз? Мен издейм, ар бир жолугушууда айтам. Урматтуу замандаштар, баягы жөжөлөрдү тоокканага киргизип коюп, эшигин жаппай кетип калбаңыздарчы деп. Биз жөжөлөрдү киргизип койдук, тоокторду киргизип койдук деп эшигин жаппай кетип каласыздар. Чөөлөр да келип жеп кетет, түлкүлөр да келип жеп кетет. Ошол сыяктуу берген добушуңуздарды сактап калыш үчүн ар бир жерде өзүңүздөр үчүн, өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн күрөшүп, кол санакты талап кылып, кол санактын жыйынтыгын протоколго түшүрүп, ошол жерге кол койдуруп, мөөр бастырып алган болсоңуздар, аны эч ким оңдой алмак эмес. Тилекке каршы добушун берип коюп эле мен милдетимди аткардым деп кетип калып атабыз да. Добуш берүү менен шайлоо бүтпөйт. Шайлоонун карасаңыздар, Кыргызстанда болгон 2 миллионго жетпеген шайлоочу катышат. Эмне үчүн 10 күндө жыйынтыгын чыгарат дейсиздер. Мына ошолордун баарын бурмалап жазыш үчүн. 200 миллион шайлоочулары бар Америкада, шайлоо бүтөр замат 5 мүнөттөн кийин жыйынтыгы чыгат. 50 миллиондон ашык шайлоочулары бар Түркияда, шайлоо саат 8-де бүтсө, 8-ден 5 мүнөт өткөндө жыйынтыгы чыгат. 100 миллионго жакын шайлоочусу бар Россияда, шайлоо бүтөт 8-де, 8-ден 5 мүнөт өткөндө жыйынтыгы чыгат. 1,5 миллион шайлоочусу бар кыргыздар 10 күндөп жыйынтыгын чыгара албайт. Эмне үчүн? Өздөрүнүн арам иштерин бүтүрүш үчүн бир жерге катылып, бекинип отурушуп алып, ошол жерде жайлашат. Каргышка калгырлар. Элдин оюн бурушат. Мына ошонун кесепетинен жетекчилердин бирөөсү дагы жыргап кеткен жок. Мамлекеттин түрмөсүндө болбосо, жараткандын түрмөсүндө отурушкандарын көрүп атасыздар. Ар бир бийлик келгенде ушундай арам жолдого барып, элдин пикирин бурмалаган үчүн жазаларын алышып атат. Бирок баягы азыр эле айттыңыздар, 5 убак намаз окушат деп көкөлөчкөн эле деп. Алар кимди алдайбыз dedi. Макул пендесин алдасын. Жаратканды кантип алдашты? Жараткан тез эле өзүнүн жообун берип коет экен ушундай кылып. Келиңиздер, биз таза шайлоо өткөргөнгө аракет кылалы. Өткөрүп дагы ушул мен айткандай кылып, кол санак менен жана Корейдин кара жашыгына ишенбеңиздер. Себеп Корейдин кара жашыгын колдонгон дүйнөдө экиле мамлекет экен, биз менен монголдор. Мына Smartmatic деген жаңы система чыгыптыр. Аябай арзан экен, ага кагаз да кетпейт экен, эч кандай чыгым кетпейт экен. Ушуну менен шайлоо өткөрбөйсүңөр деп кыргыз бийлигине кайрылса, кашайып жок деп отурушат. Эмне үчүн? Себеп жанагындай кылып каалагандарын жасай албай калып, көчөдө калабыз деп коркушат. Эл өз укугубузду колдонобуз десек, ушундай талап коюңуздар. Ушуга бекем туруңуздар. Революцияны ошол шайлоо күнү жасаңыздар. Революция шайлоо менен болсун.
элдик бийлик шайлоо менен келсин, төңкөрүш менен эмес. Мына ушундайды жасаганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Келиңиздер биргелешип жасайлы. Быйылкы жылы 4 октябрда Кыргызстанда революция болсун. Ал кандай революция? Бүгүнкү арамза, бүгүнкү алсыз, бүгүнкү сабатсыз, бүгүнкү кайдыгер, бүгүнкү даярдыгы жок, бүгүнкү шерменде бийлик кетип, жаңы бийликтин келишин шайлоо күнү чечели. Ал колубуздан келет. Ал мыйзамдуу, ал конституциянын чегинде. Ошону каалайбызбы? Кааласак жасайлы. Ал колубузда. Бүгүнкү президенттин мөөнөтү убактысына жетеби дейт. Аны бир жараткан билет. Бир жараткан билет, анан биздин касиеттүү элибиз чечет. Каалайбызбы мөөнөтү бүткөнчө отурганына? Же мен айтканда шайлоо күнү революция жасап, шайлоо күнү жаңы таза партияны алып келип, күчтүү партияны алып келип, өкмөттө ошол партия курап, президенттин ордуна коюп коебу? Чечиңиздер. Каалоо өзүңүздөрдү. Ассаламу алейкум байке. Доллар боюнча сүйлөп бериңизчи. Эмне үчүн мынча көтөрүлүп жатат дейт. Бул чабал биз өзүбүз камсыз кыла албаганыбыздын кесепетинен доллар көтөрүлүп жатат. Себеп бүт тамак аштардын баары сырттан келип атат, тилекке каршы. Кезинде айттым эле, азык түлүк коопсуздугуна караган киши жок деп. 3-4 жыл башта аябай катуу коңгуроо какканбыз. Мына азыркы депутаттар сырттан келген унга төлөмдөрдү алып салышкандан кийин биздин Кыргызстандагы буудай өндүрүүчүлөр өтө катуу жабыр тартып, биздин мамлекеттик бюджет 1,5 миллиард сомдон ашык, 1,5 миллиард сомдон ашык зыян тарткан. Ошондон бери биз өзүбүз ун менен башка бир азык түлүктөр менен камсыз кыла албай калганбыз ушу мыйзамдын кесепетине. Ошондуктан чегара жабылса эле ушундай коку эртеңки күнүбүз эмне болот экен деп кетебиз. Биз жок дегенде азык түлүк менен өзүбүздү камсыз кыла турган өлкөбүз го. Бирок сабатсыз бийликтин кесепетинен ушундай болуп атат тилекке каршы. Доллар көтөрүлүп атат. Бардык нерсени долларга сатып алып атабыз. Адахан мырза, эгер ажо болуп калсаңыз, элет жерине көңүл бөлмөксүзбү? Мамлекет дыйкан деген кесип түзүп, анан айлык төлөсө болобу? Ошондо бардык жер жемиштер өзүбүздөн чыкмак дейт. Мен дагы ошол жер жемиштер чыккан жерден чыкканмын. Мен дагы дыйкан болуп чоңойгонмун. Мен дагы элеттен чыкканмын, айылдан чыкканмын. Мен асфальтта момпос жеп же балмуздак жеп чоңойгон эмесмин. Сөзсүз түрдө биз өзүбүздү өзүбүз багыш үчүн өзүбүздүн унубуз, өзүбүздүн этибиз, өзүбүздүн жумурткабыз, өзүбүздүн майыбыз, сүтүбүз, айраныбыз болуш керек. Башка нерселерди чыгара албасак дагы жер жемиш тамак ашты өзүбүздү камсыз кылышыбыз керек. Ошондо иштеп таап аткан долларларыбыз дагы ичинде калат. Тилекке каршы сыртта тиштеринин кирин соруп жүргөн биздин убактылуу сыртта иштеп аткан мекендештерибиз доллар жиберип атат бул жака. Ал долларлар биздин кошуна мамлекеттерге чыгып кетип атат. Эмне болуп? Кытайдан товар алганы чыгып кетип атат. Казакстандан ун алганы чыгып кетет. Өзбекстандан помидор, жер жемиштерди алганы чыгып кетип атат. Эгерде ошолор өзүбүздөн чыккан болгондо, сырттан кирип келген 2,5 миллиардтан ашык доллар Кыргызстандын ичинде калмак. Кыргызстандын ичинде калса, биздин сомубуз 69 сомдон 80 сомго секирмек эмес. Мына коопсуздукту кайдан карашыбыз керек? Бул жөнөкөй эле маселе. Ал үчүн академик болуштун кереги жок. Адахан агай, канткенде парламент бир муштум болот. Можубаев. Парламент партиялык эмес, элдик болгондо бир муштум болот. Ар бир Коктуголоттун партиясынан келип алганда мына ушундай атаңа бар, энеңе бар болот. Бир партия касиеттүү кыргыз элинин шайлоосу менен келсе, мына ошондо бир муштум, бир билек, бир тилек болот. Сооронбай Жээнбеков менен мамилеңизди оңдоп премьер-министр кызматына келсеңиз жакшы болмок. Сизди чоң кызматтардан көргүбүз келет, Азамат Ботобаев дейт. Мен ал кызматка жетиш үчүн мамилемди оңдобойм. Эгерде
мамлекет ушундай оор абалда калып калды, көтөрүшүбүз керек, биргелешип бир жагын тартып бериңиз деген сунуш болсо барганга даярбыз. Бирок кызматка барыш үчүн мамиле моңдолбойт. Туура эмес жасап аткан ишин туура эмес деп айтам. Туура иш жасап атса макул дейм. Туура эмес болсо айта беребиз. Өмүр өтүп жатат, убактыңыз кетип жатат. Качан президент болосуз дейт Жунусов Урмат. Балким башка дагы аракеттерди кылып көрөттүрсүз. Башка аракет жок. Элдин батасы менен гана келгим келет. Ассаламу алейкум Адакан Кимсанбаевич, сиз буюрса президент болосуз. Дин эркиндигине кандай болот? Дин экспро деген суроо бериптир. Дин эркиндиги адам баласы туулганда эркин болуп жаралган. Жараткан эки тандоону койгон. Каалайсыңбы? Ушул жолдо жүрүп, аны кандай жол деп коет? Хидаят деп коет. Хидаят берилген болсо туура жолго түшөбүз. Жок, каалабайсыңбы? Пейил башкачараак болгон болсо өзүң бил дейт. Бирок экөөнүн тең жообу бар. Экөөнүн тең колуна карматаар кийин туура жолдо жүрүп, туура кеткен болсо чексиз бакытка оролгон болот. Туура эмес жолдо кеткен болсо чексиз азапка кабылган болот. Дин эркиндигин ошондой коюш керек. Каалаганыңды танда. Бирок ар бир инсандын атасы, энеси жоопкер. Туура жолду туура деп көрсөтүп коюш. Залкарбек деген кумкалла дейт. Кумкалладан ушундай сөздөр чыкса керек. Шайлоонун алдында дейт, баары ушундай сүйлөп калат дейт. Шайлоонун алдында эмес, Аллахтын жараткан ар бир айында, ар бир күнүндө мадумарып сүйлөп келген, сүйлөй берет. Сиз айткан кумкаллалар 5 жылда баягы лотос гүлүнө окшоп суудан чыгып гүлдөп чыгат дагы, анан кайра бир айдан кийин чуңкуп суунун астына кирип кеткен, алар башкалар. Туура баамдагансыз, туура баа бериптирсиз. Адакан Кимсанбаевич, эмнеге улуу балаңыз вечно өзүн казак сезе берет? Челси Абрамович дейт. Суроо ошондой ат болобу, Челси Абрамович. Казакстандын байрагын коюп интернет баракчасына же кыргызмын дегенден уялабы дейт. Өзүн казак сезе бергенин мен көп жерден көргөн жокмун. Бирок ошол казак жанагы бокс кол эмнесин деп коет? Колгабында казактын символикасы менен жүргөндүгүнө мен да абдан нааразычылыгымды айтам. Туура эмес. Ар бир инсандын өз жери, өз эли өзүнө куттуу кылсын деп айтам мен. Эгер угуп аткан болсо ушунан жыйынтык чыгарып алат деген ойдомун. Эгер менин көзүмдөн жашырып барып башка жерден коюп жүргөн, улантып аткан болсо. Мурунку шайлоолордо Баткен областы жакшы бир көрсөткүчтү көрсөтөт эле, акыркы учурда андай болбой калган сыяктуу. Эмне себеп болду дейсиз? Акыркы учурларда баягындай көз боемочулуктар аябай күчөп кетти. Ушунун кесепети. Экинчи себеби, дайым Баткен областына барганда мен айтчу элем, мына акчага сатылуу деген сасыктымоодон дагы өткөн грипп, ушул биздин Баткен областыбыз ушунан аман калды. Ушул жерге дагы ошол сасыктымоо келбес экен деп. Бирок ошол элди угулап, ошол жерден сасыктымоону таратканга аракет кылгандар дагы толтура. Алардын дагы кайсы бир деңгээлде таасири тийип аткандай. Чолпон сурап аткандайсыз. Кудайга шүгүр. Калыс Муктарбек ошон үчүн топкадан согуп туруп суроо бергиле дейт. Кудай сактасын андайдан. Ошого жакындабай эле койгулачы, Калыс мырза. Ага кызыкпагыла. Билал, ассаламу алейкум. Адакан агай, сиз элдик президентсиз дейт. Рахмат. Белекова, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чыңгыз Бактыбеков, өзүңүздөн башка кимди көрө аласыз жаштардан президенттикке дейт.
Мезгили келсин айтабыз. Жаштардан аябай керемет азамат жигиттер, кыздар чоңоюп келатат, өсүп келатат. Биздин Бүтүн Кыргызстан партиясын карасаңыз, жалаң ошол жаштардан куралган команданы көрөсүз. Өткөндө бирөө сурап атат, командаңыз барбы деп. Команда ошол жердеги жүргөндө 5-6 азамат жигиттер, ар биринин ошол өздөрү сыяктуу достору бар. Ошолор команда болот. Өмүрүңүз узун болсун, жараткан Аллах Таала сактасын. Байгазы рахмат. Баарыбызды Аллах өзү сактасын. Токтогулдан сизге чоң салам, аман болуңуз дейт Мирбек, рахмат. Баарыбыз аман бололу. 5 минут калды. Гүлмира Калмаматова, Кудайым колдосун дейт, рахмат. Алмаз мырза, Адахан деген атыңызды чечмелей кетсеңиз, баламдын атын койсомбу деген үйдөгүлөр каршы болуп атат дейт. Алмаз мырза, Адахан дегенди мындай чечмелеп көрсөңүз, тазалыктын падышасы деп чечмеленет. Адалдык хан деп, өзү негизи адал хан деген сөздөн муну чечмелегенде биздин кыргыздын көптөгөн биринчи жетекчилеринен баштап карап көрсөңүз, Жусуп Абдурахманов деген дагы. Жусуп деген бул Юсуф алейхиссалам, Юсуф пайгамбардын атына коюлган. Абдурахман деген фамилиясы, Абды деген кул, Рахман деген Аллахтын 99 сыпатынын атынын бири. Мындайча айтканда Аллахтын кулу деп. Же Абдыкерим Сыдыковду караңыз. Абды деген кул, Керим деген Аллахтын 99 сыпатынын бирөө, Сыдык деген бул ишенимдүү деген. Бүтүндөй кыргыздын залкар инсандарынын аттарынын бардыгы арабтардан келген. Исхак Разаков. Исхак деген бул Ибрахим алейхиссаламдын экинчи уулу, Исхак алейхиссаламды билесиздер. Исмаил алейхиссаламдын иниси. Сара энебизден Исхак туулган. Ошол Исхактын урматына коюлуп калган Исхак деп. Разак деген Аллахтын 99 сыпатынын бирөө. Разак бул деген берешен, бул берүүчү, ырыскы берүүчү деп. Ырыскы берүүчү деп чечмеленет. Ошондуктан Адахан деген сөз бул тазалыктын падышасы, тазалыктын ээси деп которулат. Сизди шайлаганбыз, дагы шайлайбыз. Ага ыйманыңызга күч кубат берсин жараткан деп Токтогулов Баймырза де. Баарыбызга Баймырза мырза, баарыбызга Аллах рызкыбызды келен кылсын, ыйманыбызды бекем кылсын. 3 мүнөт убакыт калыптыр. Ушуну мен сиздер менен эркин эле пикиримди айтып коеюн, эркин микрофон деген сыяктуу. Башында, жолугушуубуздун башында айткым эле жакшы тилектеримди, ошону кайра кайталап кетейин. Эгер бүгүнкү бийлик чындыгында мага элимдин тынчтыгы, элимдин ден соолугу кымбат деген болсо, эгер ушул чын болсо, 12 апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолорду күзгө жогорку кеңеш менен бир күндө бирдиктүү шайлоо күнү деп ошол күнгө жылдыруусун талап кылам. Себеп жараткан Аллах баарыбызды коргойт. Баарыбыз маңдайга жазганды көрөбүз. Бирок жараткандын өзүнүн сөзү сактансаң сактайм. Мына ошондой илдет жүрүп аткандан кийин сактаналы. Сактанганга аракет кылалы. Сактаналы десе жанагындай un, май, чайлардын, туздардын баарын үйүбүзгө топтоп алып эмес. Тазалыкты сактап, ыйманыбызды бекем кылып, напсибизди тыйып, жараткандан жакшылыктарды гана тилеп, бири-бирибизди аяп, мына ушундай ниетибизди түздөп, пейилибизди оңдоп сактаналы. Сактануунун эң чоң жолу пейилибиздин түздүгү. Бири-бирибизге болгон мамилебиздин түздүгү. Ушул жылдан тарта напсибизди тыйып, өзүбүз тазаланып, үй бүлөбүздү тазалап, кошунабызды тазалап, бардыгыбыз таза мамлекетти курганга, жараткандын алдына жүзүбүз жарык барганга аракет жасайлы. Бардык пейилден. Асманыбыз ачык болсун. Элибиз аман, дасторконубузда нан толуп, ырыскыбыз жайнап, жараткан өзү кайыптан болгон казыналарынан берекелерин төгүп турган күндөрдү насип этсин. Жамандыктардын баарынан жараткан өзү сактасын. Бири-бирибизге эриш аркак болуп, жөлөк таяк болуп, ынтымакта асманыбыз ачык, жерибиз бүтүн, элибиз ток болгон замандарды кечиргенди жараткан маңдайыбызга жазган болсун. Ата-энелерибизге кааларым, ар бирибиздин балдарыбызга Аллах ыйман берсин, инсап берсин.
ата энеге күйүмдүү болгон жаштарды насип кылган болсун. Алардын көз жашын көрсөтпөсүн, алардын жамандыктарын көрсөтпөсүн. Карыя картаңдарыбызга Аллах ыйман берсин. Ошолордун жаштардын балдарынын төрүндө отуруп бактылуу каарылыкты көргөн күндөрдү насип этсин. Жаштарыбызга инсап берсин, келечегибиз түз болсун. Дагы көрүшкөнчө аманда бололу.